кичине да болсо ой бөлүшүп, кичине да болсо аң сезимибизди оңдоп, кичине да болсо алдыга кадам таштоого бир үмүт берип аткандарга чоң рахмат. Мен биз эл аралык ишкерлер ассоциациясында түзүлгөнбүз 3 жыл мурда. Бизде да ошол Кыргыздын 7 областынан чогулган жаш жигиттер кыздар барбыз. Ал жерде да ошол кичине да болсо коомго салым кошолу, мамлекетибизге салым кошолу, Москвада жүргөн мекендештерибизге салым кошолу деп чогулганбыз да. Анан биз да ушундай тренингтерге көп барабыз, коомдук иштерге көп кылабыз. Мен 5-6 жыл мурда Москвада баягы өзүм традиционный бизнес кылып жүрчүмүн да. Анан ал жак баягы базар жабылып, ушундай бизнес жүрбөй калганда издене баштадым да, издене баштадым. Ошондо Бодо Шефердин тренингине бардым, Брайан Трейси, Алан Пейс, ушундайлардын тренингине барып, анан кийин сиз айткандай Давлатов келип калды. Анын тренингине баргандачы ушундай ой кетти да. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда ушундай тренерлер жок? Неужели ошолордон биздин бир жерибиз кем? Неужели биз ошолордой сүйлөп бере албайбыз, же айтып бере албайбыз, же бизде миллионерлер жокпу, же ийгиликтүү адамдар жокпу деген ой кетти да. Анан карап анализдеп көрсөк, миллионерлер толтура элек, сиз айткандай акчалар толтура, бирок алар эч качан өзүнүн немеси менен бөлүшпөйбү, же коркобу, же мен түшүнбөйм. Аларга караганда мондай патриот кыздарыбыз, патриот жигиттерибиз, мындай жүрөгү таза, аң сезими таза жигиттерибиз мондай нерселерди көрсөтүп атыпты. Анан издеп келип отурсам, Чыңгыз деген тренер жигитибиз чыга баштады. Оксана Рыскулова деген кызыбыз азыр чыгып атат. Өткөндө Назира Айтбекова менен келип жакшы ой бөлүшүп кетти. Силер чыгып атасыңар.